кааласа өзгөрөт болчу, бирок биздин жаштар көбү тескери жакка өзгөрүп баратат. Жылаңачтанып, кореец болгон кореец болуп, индеец болгон индеец болуп, кыйшаңдап, ошо жаман өнөрлөргө үйрөнүп, ошо жаман жакка өзгөрүп баратканы мени тынчтандырып атат. Мен урматтуу жаштар, буга толук кандуу кошулбайт болуш керек. Азыр эми уникалдуу биздин жаштар келатат. Жаштардын оюн уксак, азыр мына Өзбек ажы силерге бир топ ойлорду айтты, мен кошула албайм. Силердин оюңар кандай? Же Өзбек ажыга өзгөрүү бир жолдорун, методикаларын айтып өтсөңөр. Балким кандай, ошондой болсо тез өзгөрүлөбүзбү, же болбосо булардын айтканын угалыбы, же силердин оюңар, пикириңер кандай? Албетте өзгөрүү деген темада болот. Өзгөрүү кантип биз өзгөрүп атабыз? Азыркы кыздарды алып көрөлү, мисалы кыздар башкача өзгөрүп атат. Мисалы өзгөрө туруп жарым жылаңач калат го ошондой. Өзгөрө туруп, мисалы жакшы жолго өзгөрсө деген ойдомун. Анан жана интип жарым жылаңач өзгөрөрсө кийин кандай болот билбейм. Мен орозго кошулбайм, анткени биз эсли жарым жылаңач болуп атсак, анда балдар бизди турап чачын өстүрүп атат да. Ага кандай карайсың? Орозбек кел. Чачын өстүрөп, силердин илгертен эле чачыңар бар да туурабы? Илгертен эле. Негизи кыз менен баланы чачтан айырмалайт. Чачы узундарды кыз деш керек, чачы кыскалары бала дейт да. Азыр бизде чачы узун балдарды көргөндө төрттөн кетип баратат, аларды эмне деш керек анда? Бул өзгөрүүбү? Аябай жакшы, мисалы элестетпе, Кореяда F4 чыкты. F4 кыздардын баары эле F4 болгондон кийин балдар бизди карабай калды деп айла жоктон чачтарын өстүрүп, F4ге окшошуп анан силерге жакын атат. Значит, анда силер ошондо Кореяны туруп атасыңар да, биз анда силерге балдар кыздарды карабай калат деп силер чачыңарды өстүрүп атасыңар. Андай болсо Кореянын балдары юбка кийсе, жакында силер да юбка кийесиңер, туурабы? Ошондой юбка кийесиңерби кандай? Юбка бизге эркектерге келди го дейм, юбка уже келип деле калды, жанагындай шалбыраган шымдар. Кээ бир эркектер кийиши мүмкүн, а кээ бир бизге окшогондай мырзалар кийбейт да. Сен эмнеге кийбейсиң? Мен достойный эле эркекмин да. Кореялар тураганда эмне пайда мисалы. Тура кыргыздай эле болгон жакшы да. Кыздарды угабы? Менин оюмча, саламатсыздарбы? Менин оюмча өзгөрүү дегенде адам биринчи өзүнөн башташ керек да. Эгер адам алдына кандай гана максат койсо, ошого жетиш үчүн туура жолду тандаш керек. Азыр айтат, көп эле кыздар ачык кийинип аткандай туура эмес жолдо жүрөт деп. Анын барысы деп айтууга кошула албайт элем да. Азыркы кыздарды карап көрсөң, көп эле узун көйнөктөрдү кийип, азыр мода болуп атат да, узун көйнөктөр, юбкаларды кийишип, башкалар жоолук деле салышып атат. Хиджаб деле мода болуп атат азыркы учурдачы. Анан кийин бардыгына жаман ойго кетпегиле деп айтмакчымын да, жаштарды, кыздарды, балдарды. 50% бузулса макулсуңбу? 50%. Азыр 50% айта албаймын. Бузулган кыздар азыр саны азаюуда деп, наоборот, ушундай жакка көп кошулам да. Рахмат. Эми Орозбек айтып атпайбы, эми бизден кыздар F4-ни туурап анан байла жоктон балдар эми чач өздүрө баштады депчи. Жакында F4 көйнөк кийеткен, силер да кийесиңер, кыздар жактырбай атат бизди көйнөк кийебиз деп. Кийип өзгөрүлөсүңөрбү? Жок, элестетебичи, Анджелина Жоли мини юбка кийди, кыздар мини юбка кийдиңер, туура? Ошондой эле смысл болуп атат да. Силердики деле. Сен деле кийесиң анда, юбка бал кыздар жактырбай атат, мен да юбка кием деп. Мен юбка кийип эле джинс менен ак көйнөк кийип турам, а юбка көрүнүп атат, юбка жок да мисалы. Сиз азыр айттыңыз да, кореецтер турап депчи. Чыныгы кыргыз бала эч качан аны турабайт да. Бул деген мындай өткүнчү эле нерсе да, жактыруучу мындай эле болуп калышы мүмкүн. Сүйүп, ал кореец балага үйлөнбөйт да, турабы? Баары бир. Кандай? Кошуласыңбы ушул ойго? Мен бул ойго кошулбайм. Биздин бияктан бир чач өстүргөн, шалбыраган эркектер жок. Биякта баары эле уерин кийин аялымды багалам деген эркектердин баары бар. Кыздар жок да, бул жерде кыска кийинген же көрүп атасыңбы? Кыздар жана балдар баарыңарга кайрылам да, эже жана агайлар. Мындай болуп атат да, бул жакта деген өзгөрүү өзүбүздөн башталат депчи. Негизи эле ар бир биз кыргыздар деле албай эле башка өлкөнүн дагы мырзаларын алалы. Эч качан кызга көңүл негизи эле Санжырада келет да, Санжырада кыз жазылбайт. Эркектин тукуму канча калса ошол жазылат. Негизи салттуу болобу, када салттуу, модан болобу, бул эркек ошол салтты кармап турган, кыргызды кыргыз деп турган бул эркек да. Ошол эркек кыргыздын салтын кармаган, мындай өзгөртпөгөн, нарыктуу биздин азыр эркек жаштарыбыз, жигиттер калдыбы, сенин көз карашыңда барбы? Ойлойм да, бул сырткы келбет өзгөрүштү эмес, жүрөк
бир Кудай деп жана кыргыз деп согуп турса, өзүнүн улуту үчүн, жери үчүн күйүп турса депчи. Кийген кийими жанагындай негрдин кийимин кийип алып, анан кийин кыргыз жөнүндө ойлошу мүмкүнбү? Негрдин албетте ойлошу мүмкүн. Анткени оюнун баардыгы эле ал жакта эмес, ал болгону Өткөндө бирөө баягына негрди тартып алыптыр төшүнө. Анан кулагына сөйкө кийип алыптыр да. Ошол кыргызды ойлойбу ошол. Сүйлөгөнү орусча дагы. Сүйлөгөнү орусча мен кошулбайм толугу менен. Ар бир кыргыз жаран кыргызча тил билет деп ойлойм. Өзүмдүн личный эмем да, мнениям. Балким бул ошол жана тил үйрөнүү дагы бир өзгөрүүлөрдөн, балким ошол баягы канча тилди билсе, ошончо элдин дилин, маданиятын билет деген бул өзгөрүүгө киреби, кирбейби? Аны деген мен мынтип айтам да. Бизде бир макал бар го, өзгө тилдин баарын бил, өзүң тилиң сыйлай бил депчи. Ошондой эле кыргыздарга, мырзаларга болобу, кыздарга болобу баарын айтып кетем да. Эле баардык нерсени бил, када салт болобу баардыгын бил, бирок өзүңдүн улутуңду, жериңди, элиңди сыйлай бил деп. Бул өзбек ажы айтып атпайбы, эфчитер Кореяга окшошуп атат, анан индеистерге деп. Туура эле индеистерге азыр кыздар окшошуп атат. Аз күндө төшү менен мээңге жалбырак эле жабылат да. Индеис болуп каласыз да ошондочу. Кыздар индейске окшоп калды. Көрүп атасың ушакта индейске окшогон кызды. Мен бу жерден айткан жокмун. Башка жердеги кыздарды айтып атам да, мисалы шаардын ичинде чыксаң көп эле ошондой болуп турат да, юбка мерден келген юбка. Эми дагы ушул темп менен жүрүп отурса, дагы 10-15 жылдан кийин жалбырак эле жаап калат да, асты үстүмөчү. Мен балдар дегенчи илгери деген балдар кыргыздын балдары ата мекенин коргоп келген. Азыр ата мекенди коргой турган балдар жок. Эмне эле кыздардын баарын күнөөлөйсүң? Азыр армияга баргандан качып атасыңар, туурабы? Кыздарга туура. Кыргыздын эзелки макалына каршы туруу өтө кыйын да. Айтат го, эркек кайраттуу болсо катына абийирдүү болот дейт эркектер. Жалбыракты деле мода кылып, жиптер менен, зымдар менен байлап койсо кийип алат эмне? Макул, сен айтып атасың, азыр индейстерге окшоп баардык кыздардын баары неме жалбырак менен эле алды артын жаап калган депчи. Значит, баардык кыздар болгондо сенин эле ошол жерде карындашың бар, сенин эле ошол жерде эжең бар. Сенин эле ошол жерде жеңең бар, туурабы? Значит, ошолордун баары сеники жалбырак жабынып калган, туурабы? Же сенин өзүң үйүңдө ушундай жалбырак жабынган адам бар. Адамды канчалык сен айбансың дей берсең, ал айбан болуп калат. Канчалык бир жолу айт, эки жолу айт, үч жолу айт, сен ушул жалбыракты жабынба. Сен узун көйнөк ки, же болбосо жабынып десең, ал ар жагында бар адам сөзсүз түрдө оңолот. Адамга жакшы сөз айтуудан эч качан неме тажабаш керек да. Ошондуктан мен сага кааларым, көчөдөн мини юбка кийген кызды көрсөң, сен ошонун жанына барып, чоң кыз сен ушундай деп жакшы жакка тартканга аракет кылышың чын жүрөктөн тилектешмин. 5 кол тең эмес да. Мини юбка кийген кыздар бар, узун көйнөк кийген кыздар бар. Узун көйнөк кийген кыздарга Кудайым ыйман берсин демекчим, кыска кийген кыздарга да Кудайым аларга да ыйман берсин. Ушул жерде отурган баардык эркекти өзүн эркек сезген адамдарга суроо берем, өзбек ажы сизге да берем. Эркек кайраттуу болсо, аялы абийирдүү болот дейт да. Ал эми ушундай кыздардын мындай жалбырак жабынып калуусуна, мага окшоп мындай ачык кийинүүсүнө, мындай эме кийинүүсүнө балким эркектер күнөөлүү болуп жаткан чыгар. Оюңуздар. Кандай эркектер, урматтуу эркектер, мынакей бул сиздерге болгон жакшы кыздардын суроосу. Туура жанагындай жалбырак жабынып жүргөн кыздардын эмесинде чындап эле эркектер күнөөлүү. Ошо эркектерибиз лох болуп атат. Кайраты жок, намыс жок. Кой деп койбойт, карындаш экенин карабайт, эжесине айтпайт. Эң биринчи өзүбүздүн карындашыбызга, эжебизге айтыш керек. Алдагыңды ташта, жакшынакай узун кий, мени уят кылба. Мени да бир туугандарымды кыргыз элинде уят кылба деп айтыш керек. Негизи эле бул жаштар бузулуп кетти дегенде биз негизи биринчиден эле кийим менен айта албайбыз да. Биз кийим менен байкап туруп эле ал кыздын ичи кандай экен, анын жүрөгү кандай, ыйманы барбы, жокпу, биз аны кийим менен эле байкай албайбыз. Ким билет, может кыска көйнөк юбка кийип жүргөн кыз деле анын деле ыйманы жакшы кыздыр. А может ошол эле хиджаб кийип жүргөн бир кыздын деле башка жаман жолдору болушу мүмкүн. Адамды кийим менен байкай албайбыз. Жыртып алган кыз десең кантип эми нормальный кыз ойлойсуң? Сиз аны каяктан билесиз? Кийим менен эле көрүп айта албайсыз. Жок, нормальный кыз мына жери жыртык кышым кийеби? Мына азыр мына жеринен жыртылган кыздар кийет. Адам коом менен коомго жараша өсөт да, коом мененчи. Жана сиз айтып атпайсызбы, жаштар азыр бузулуп кетти депчи. Бул негизи бул эзелтен келген эме да. Мындан канча жыл мурун
бир окумуштуунун китебинде жазылган. Азыркы жаштар бузулуп кетти. Бундан канча жыл мурун азыркы эмелер кайрылып айтып атышат, жаштар бузулуп кетти деп. Биз эле сиздердин убагыңыздарга жеткенде биз деле айтышыбыз мүмкүн. Азыркы жаштар бузулуп кетти депчи. Ал адамзат коом менен жарышча, коом менен чогуу өнүп өсүүдө да. Анан бул жерден жана чоңуз айтып атпайбы, эркектер күнөөлүү депчи. Эркектер күнөөлүү эмес, бул жерде силердин өзүңөрдүн мээңер бар да, бул жерге мени эмне үчүн берди силерге. Эркектер барып өлүп алды, барып өлө албайсыңар да. Анан балдардын чачына бул жерде күчүмпөбү деп айтып атышат да, өзүңөрдүн чачыңарды деле өстүрбөйсүңөр, балдардын чачына эме болбой. Мисал үчүн эки кыз бар деп коелу, эки кыз бар. Бирөөнүн ою жаман да, ою жаман, ичинде ою жаман булганган да, ичи жаман нерселерди ойлой берген кыз да. Анан бирок узун кийип алган да, жамынып. Анан экинчи кыз болсо жүрөгү таза, ою да таза жашнаган, бирок мини юбка кийип алган бул жакка чейин. Көйнөгү да мини. Анан кетип баратат да. Эркектер кайсысына тиешет? Жүрөгү тазасына тиешеби же жүрөгү кирине тиешеби? Эркектер бирок эркек чынын айтканда эркектер ачык кызга тиешет. Ошону карайбы, жүрөгү таза экен, ою таза экен деп карайбы. Аны сиз тиешип туруп эле сен ал менен сразу сүйлөнүшүп үйлөнө албайсың да. Аны биринчи сүйлөшүп көрөсүң. Кимге тиешет? Негизи чечим жүргөн ачык эмеге тиешет. Бул мынакей агай, бул мындай болуп атпайбы? Мисалы үчүн бул колдо бир конфет турат, бул колдо ачык конфет турат, бул колдо жабык конфет турат. Чымын кайсысына келип конот? Ачыгына келип конот да, турабы агай? Жабыкка конбойт да. Тем более эркектер ачык конфетти жегиси келбейт. Любой адам жабык конфетти жегиси келет. Аны Өзбек ажыга суроосуна жооп. Ага, сиз эркектердин баарын эле локтоп атасыз, сиз да киресиз да арага сурабы? Жаштар сүйлөсүн. Келгиле эми кыздар, балдар аябай жакшы талашып кеттиңер. Анан чыңыз айтматымды чыгармасын айтылат го. Дүйнө бизди өзгөртөт, биз дүйнөнү өзгөртөбүз, дүйнө бизди өзгөртөт демекчи. Ушул коом өнүккөн сайын, цивилизация алдыга жылган сайын, албетте коомго жаңы нерселер кирип, биз ошо коомдогу менен кошо жылып жашоодо ошо менен уланып жүрөт экен да. Анан азыр эми жанантип жалбырак тагынган жанандай нерселерге Кудайым жеткирбесин. Илгертен бери эле Калыгулдун, Арстанбектин ыр саптарында айтылып мына ошол нерсе азыркы күндө коркунуч туудуруп турат, келе жаткандай сезилет. Жанагы катын үндүү эркектен Кудайым сактасын дегендейчи. Анан бул жерде мен эркектерге ташкырткан жерим жок. Албетте илгертеден бери эле кер маралдай керилген биздин сулуу кыздарыбыз, кең далулуу кер мурутчан жигиттерибиз биздин кыргыз тукумун улап келген. Анан мен ушул нерсени айткым келет да, эч качан төштү, киндикти, андан ачык жерлерди деги эле көрсөтпөй, кыргыздын кыздары болгондон кийин чачты жашнакка алып, ушул коомго жараша кийинип, албетте силерди боюнбогула, эмне кылбагыла деп биз айта албайбыз. Бирок ушул коомдо өзүбүздүн алып жүргөн жагыбызды колго алсак, анткени себеби жүрүш туруш коомдо ошол жанагы эшигин көрүп төрүнөт дегендей эле адамдын жүзүнөн эле көрүнүп турат, кандай кийим кийип турат, жоксо кандай жерде, кандай чөйрөдө өзүн алып жүрөт. Бул балдардын күйүп бышып айтып аткан жери бар. Кээ бир учурларда кыздар өзүбүз күнөөлүү болуп кетебиз. Мына ошонун артынан кандай жанандай оор кылмыштарга барып атат. Демек, балдарга дагы кыздарга да айтарым, өзүңөрдүн коомдо кайсыл жерде болбосун жүрүш турушуңарды, ушу кийимиңерден бутуңардан башыңарга чейин сактап, коомдо деги эле ушул ыймандуу кыз жигиттерден, жаштардан болгулачы. Саламатсыздарбы? Бул жерде мындай болуп атат да, бул мырза айтып атпайбы? Өзүңөрдүн мээңерди иштетпейсиңер депчи. Силер да өзүңөр айтасыңар, алтында болгон башыбыз бар депчи. Алтында болгон башыңардын ичиндеги күмүш мээңерди иштетсеңер, анда бардыгы жакшы болмок, эгерде эркектер ойгонсоңор. Анан бул жерден ороз айтып атат да, жана биз деген кыздар карабай атса, күжүмпө боло албадыкпы депчи. Мындай да жана иттер бар го, кайсыл жакты карап үрөрүн билбей эле арга жакты алаңдап кара берет. Биздин эркектер ошондой да, кайсыл жакты карап үрөрүн билбейт. Анан кийин кыздар бизди качан карайт, ана мындай деп. Эгерде угуп туруп ороз, сиз айтып атпайсызбы? Жана неме депчи, эркек деген аял үндүү, катын үндүү, эркектен сакта депчи. Ал деген катын неме үндүү эмес, катын өңдүү эркектер көбөйүп кетти да азырчы. Анан мен айтмакчымын бул жерденчи, эркек болгондон кийин эркек эмнеси менен эркек? Күчү менен, акылы менен турабы? Мисалы үчүн ороз экөөбүз азыр дүшес ачып жарышалычы, мо ача албайт дүшести. Албайсыңбы? Жакшы, бул алмашка каршы чыгып кетейин. Мына илгерки кыздар башкача болчу, азыркы кыздар эмне керек болсо жумуртканда бышыра албайт, тамакты да жакшы билбейт. Анан кир жуа албайт да, анан кийин биз мындайбыз, эркектер мындай деп. Кыздар жаман айтып коет го, хан жакшы, вазир жакшы деп.
Кыйраттың сен. Вазир жакшы, хан жакшы, аял жакшы, эр жакшы дейт. Негизинде мындай, эркекти эр кылгандай аял, жер кылгандай аял, аныңа кошулам. Бул жерде мындай болуп атпайбы? Булар жумуртканы да куурай албайт. Макул андай кыздар менен сен сүйлөшөт турсуң. Мурун деген 10 үй бүлөнү, 10 адамды бир эле эркек багып койгон. Ал эми ошо жумуртканы, ана жумуртканын майын, ошо майын таап келгенге акчасы жок да эркектерчи ошону жада калса таап келе албайт. Анан эмнесине сүйлөшөт билбейм, күйүп кетесиң да жөн эле. Элестет, элестет Алмаш. Аябай достойный мырза кетип баратат, жаказы кийир, носкизи кийири болуп кетип баратса, айтат да бунун аялы кирде жууган билбейт го деп. Мындай да. Ал жаке эркекке, жал жаке катын дейт да. Өзүнө жараша, эгерде кыйынбы, мыкты катын алып алсын, туурабы? Эгерде ал кыйын болсо, сен досуңдун ким экенин айтсаң, мен сен ким экениңди айтам дейт. Манаска деле ким совет берген? Алмамбет айткан, туурабы? Сен бир жашнакай аял алсаңчы деп, анан ал каныкейди алган. Ошондой достор болсун, мыкты эркек мыкты досторго ээ болот, мыкты аялга ээ болот. Анан кийин ошондон кийин мыкты сыпатка ээ болот ал. Алмагүл, сен айтпадыңбы? Ушул мыкты баягы келинчек алыш керек дегендейчи. Эми ушу мыкты баягы коомду өзгөртө турган, үй бүлөнү өзгөртө турган кыздарды, келинчектерди ким таап бериш керек? Балким бул табуудан да бир кыйналып жатабы жигиттер кандай? Айтып атпаймынбы, жана эле айтып өттүм да, алтында болгон башыңардын ичиңердеги күмүш мээңерди иштеткиле. Эркек деген эки нерседен жаңылбаш керек. Кесип тандоодон анан катын тандоодо. Бул жерден кесип тандап туруп өмүр бою ошо менен окат кыласың, а бир аялды алсаң өмүр бою ошол менен жашайсың. Анан булар алжаңдап, калжаңдап сулуусуна суктанып алат, аны сууга чылап иче тургансыңчы. Моторун карабай. Мен жооп берейин бунун суроосуна. Силер мини-юбка кийип, төшүңөрдү ачып чыксаң, эркек суктанбаганда кимге суктанат ан? Сен карап тур, бул жерде мындай да. Мен бир досум бар да, ал бала айтат да, мен кыска кийип жүргөн кыздын жанына барам дейт дагы, анан ошол кызды уят карам дейт. А сен өзүң жалжаңдап тийишесиң да, ошону карапчы. Сен антпегин, сен ошол кызды уят койсоң, бир кыздан анан кийин акырындап барып көч улана берет. Анан сен бетиңе кармаган эле кыздар мини юбка кийип атат деп ушинте бересиң да. Сен деген бар го, кенебестиктин кемесине отуруп алгансың. Сен деген бирден башташың керек, андай нерсе болбойт, ороз. Сен кактыр жомок нерсени айтпа, реалдуу жаша менен жаша да. Азыр мындай болуп калат, силер келип, сен мини юбка кийип аласың, эркектер суктанат, эртең азын өлүп аласыңар силер ошол сөз уккандан кийин. Намыстан эле азыр мурун ала качып кетсе, отурчу эле азыркылар ала качып кетсе, азын өлүп ошондой болот атпайбы кыздар? Кыйраттың сен мини юбкадан ала качууга өтпөй угуп тур. Мындай да, бул жерденчи ала качып кеттим, эмне кылып кетти, кыз өлүп алабы, демек анда намыс бар деп ойлоп коюш керек да. Ар бир адам өлө бербейт, ар бир адам, сен мисалы үчүн мага окшошпойсуң, мен сага окшошпойм да, туурабы? Бардыгы өлүп албайт. Акырындап барып анан ыймандын көчү түзөлөт. Азыркы кыздардын ыйманы оңолот деп ишенбейм. Бир 20 жылдан кийин оңолбосо, азыркы оңолот деп ишене албайм. Неге ишенбейсиң? Ишенбейм. Жарым жылаңач жүрүп көчөдө келе кийимде жолбойт, носкиде жуа албайт, керек болсо ошону кантип өзгөрөт? Булардын көчөдө жарым жылаңач жүрүп жүрсө, кийин өзүнүн эле кыздары ошондой болот. Тилде сөйөк жок деп сен сүйлөй бербе. Бул жерден бар го, неме кылып, кийимин жуа албай жатат, эмне кыла албай жатат. Ааламды деген адам багындырып атат, туурабы? Анан кийин стиральный машина, автомат чыкты. Азыр эч нерсе кылбайт аялдар. Келинге салып коет, болду, анын жууп берет. Кеп анда эмес, кеп кыздын жүрөгүнө ыйман киргизет. Кантип киргизесиң? Сен өзүң айбаттуу болсоң, анан кийин келиниң ыймандуу болот. Алмагүл, мындай болду да, азыр мына Орозбек сага бир топ сунуштарды айтты да, ушул эми баягы тамак бышыра албайт, ана кийим жуа албайт деп, ушул нерселерди кыла аласыңбы сен өзүң кандай? Мен өзүм жекече кыла алам. Мен негизинен үйдө деген эң улуу кыз болгондуктан үйгө кирип кыз, сыртка чыгып эркек болчумун. Ынандыңбы, кошуласыңбы? Мен кошулбайм. Мына сен мисалы 100түн ичинен 99 болду. А кээ мисалы кыла албайт, кээ кыздар жанагы жарым жылаңаш жүргөндөр мисалы үйлөнүп салайлы эртең. Эртең ошо ойдон эле жүрөт, көчөдө эле самсалап, тиякта биякта. Ошону менен биргеликте сен үйлөнүп койсо, сен бир нерсени кыйратып кылып кетмек белең. Койчу. Анда азыр биз ушул баягы тажрыйбалуу Элмир эже, мына жаштардын оюну угуп атасыз, сиздерде кандай болду эле? Кантип коомду өзгөртөбүз? Бул жердеги талаш тартыш ушунчалык кызыктуу болуп атат. Баягы Кыдыр акенин сөзү бар. Намысты туу тутуп кармабаган адам жыргабайт да, жыргатпайт да. Ансыганда ошо Алмаш менен Орозбектин ушундай намыстанып, Орозбектин балдар тарапка намысын билдирип, Алмаштын кыздар жактагы намысын аябай колдоп, ушундай талаш тартыш болуп атканда ушунчалык кубанычта болуп атам. Демек биздин жаштар арасында ушунчалык намыскөй жаштарыбыз бар экенине, анан жана биз айтып атпайбызбы, ачык кийинип бараткан кыз анан жабык кийинип бараткан кыз деп, туура. Анын жакшысын жаманын билбейт. Бирок адам деген өзү акылы менен кыракы болуш керек. Адамдын пешенесине эмне үчүн пешенеси деп койгон, ошо пешенесинен адамдын жакшы жаманы бир көргөндө байкалат дейт. Адам акылын токтотуп, ошо пешенесин карап көрсө, ал уже өзүн жакшы бир теңин табат да. Анан эми бул жерде чантан бери
аябай жакшы талаштар да болуп атпайбы баягы эми бул деген негизи бул өзгөрүү өзүбүздөн дегендечи бул адамдын неге эле нукура бул өзүнүн кыз деген заты болуш керек, ошонун өзүнүн аты менен болуш керек да. Анан эркек эркектей болуш керек, кыз кыздай болуш керек. Эркек деген айбаттуу болуш керек, кыз намыстуу, назик болуш керек да. Мынакей. Анан эми бул жерде деген баягы 5 кол тең эмес да, Тимурлан, 5 кол тең эмес. Биздин бул жердеги отурган жаштардын арасында жаштарыбыздын баары эле намыстуу жаштар келиптир бул жергечи. Эми жаштарыбыз намыстуу болгон үчүн мынакей мындай талаш тартыштар жарашат. Эгерде намыс жок болсо мындай талаш тартыштарга чыкпайт болчу. Алмаш айтып атпайсызбы, аялың мындай тарбиялашың керек депчи. Жана сен чоңойгончан сени ата-энең тарбиялаш керек. Ошо сен мен кызым турмушка жакшысын, ушун бактылуу болсун, бейин катынды башынан деп. Анан бул жерден монтип ажылдап атасың да. Эгер сен мынтип кийинде ажылдап турсаң, сени бир эркек эмес 10 эркек эле тарбиялай албайт го. Сен бул жерде мындай да бул өзүнүн локтугун көрсөтүп атат да. Эгерде сен кыйын болсоң, сен минтмексиң. Алмаш, мага тийчи, өзүм тарбиялап алайын депчи. Сен колуңан келбейт. Сен жада калса 10 эркекти неме кылып койдуң да, менен алсыз кылып. Билем, алдыты ажылдап турсаң, сен билем эч ким алгысы келбейт. Мен жана айтып өтпөдүм белем. Адамдын өзүнөн тааныбай, акылынан тааны депчи. Көрдүңбү? Жүрөк сүйлөбөйт, жүрөк ыйлабайт, акыл сүйлөбөйт дейт. Көрдүңбү? Ошон үчүн деген адам өзүнүн кыраакылыгы менен, касиети менен адамды багындырып алыш керек. Эгерде кайсы адам кыраакы, касиеттүү болсо, ал адам жакшы адамдарды багындырып алат деп ойлойм. Мен ойлойм да, бул дүйнөнү ошо аял заты өзгөртөт да. Эми коомчулук бул аял заттан турат да. Аял качан оңолсо, ошо эркек ошондо оңолот да. Аял затыбыз качан ачык-чачык жүрсө, биз ошондой чачык жүрөбүз да. Эгер качан аял жабык жүрсө, биз эркектер ошолор турабыз да. Чын эле. Бизде эне башкарат, эне тарбиялайт да, туурабы? Эне тарбиялабаса биз ким? Эне тарбиялабаса. Үйдүн кожоюну эркек. Үйдүн кожоюну эркек го. Эркек деп айткан. Үйдүн кожоюнуна зависит этет эң биринчи. Биринчи, жана өзүгө айтып өтпөдүбү? Номер биринчи. Номер экинчи аялдар кетет. Эркекти жакшы кылчу да аял, жаман кылчу да аял да. Ошол да. Анда кыздарды угалы. Бул жерде мындай да ал нерсе айтылып кетти. Ооба, бул эркектер көңүл бурбайлабаңыз. Ушундай жерге келгенде аялдар деп чыгышат да, анан кийин бийликти алганда анан биз эркек деп чыгышат. Бул жерде негизинен мындай да, эркектер деген ушундай зат болот өзү. Бирок тарыхта мынтип айтылган. Тарыхты аялдар жазайт, бардыгын аялдар кылат, бирок эркектердин аты калат деген. Алмаш, туп-туура айтасың. Байдылда Сарнабаевдин да бир сөзүн айтып кетейинчи. Кимиңер газетаны көп окуган болсоңор эстейсиңер. Ким бул бала туура айтып кетет да. Аял заты дейт, ургачы калкын дейт, балталап эле салчу калк экен, бирок деген эне деген заты бар дейт. Туура айтат. Бир тууганды бир тууган кылган да аял. Ошол коомдо ошол ишти көтөргөн да аял да негизичи. Бул жерде өзгөрүү өзүбүздөн атпайбы? Биз достор минтип талашкандан, тартышкандан эч качан өзгөрбөйбүз. Себеби биздин тарбия ушундай болуп калганда, өзгөрүү негизи үй бүлөдөн деп ойлойм. Ата-энеси кандай тарбияласа баланы, мисалы жанакы F4-н туруп аткан балдарын, жарым жылаңач жүргөн кыздарын үй бүлөдөн ата-энеси туура тарбияласа, анан биз өзгөрөбүз. А бул жерде талаш тартышып, жана кыска юбкасын кийип, жарым жылаңач жүрүп, F4-ны туурап аткандар, булардын баары жанакы тарбияны алып калган. Анан биздин бул өзгөрбөй атканыбызга, ушундай жолго баратканыбызга биздин орто муундагы азыркы университетте окуткан эже агайларыбыздын, мектепте окуткан эже агайларыбыздын өздөрүнүн жана кийинип жүргөн кийимдеринен булар тарбиялап атышат. Эгерде ошол биздин орто муундагы, улуу муундагы адамдарыбыз, ага эжейлерибиз, ата-энелерибиз өзгөрүп, туура жолдо болсо, анан азыркы биздин жаштар, өсүп келаткан жаштар өзгөрөт болчу деп ойлойм. Сиз ата-эне деп атпайсызбы? Ата-эне деген баланы жакшыга тарбиялайт. Эч качан жаман болсун дебейт, карга деле баласын аппагым дейт. Бирок ушуга эсиңиздерде болсун, дайыма кулагыңарга алтын сырга кылып, ал адамдын өзүнүн дээринен деп коет. Ата-эне канчалык тарбия берсе дагы адамдын өзүнөн. Саламатсыздарбы? Азыркы учурда Шаханов айтып кеткен, биздин цивилизация өнүгүү дейбиз, бирок биз өнүгүп Американын цивилизациясына туташтык деп ойлосок, көрсөк канализациясына туташып алыппыз деп. Бул чын эле. Азыр биз батыштын бүт эле кайсыл жактан пайда, кайсыл жактан зыян келерин билишибиз керек. Эмнеге дегенде Америкадан келип аткан саясаттардын баары бизге зыян болуп атат, башка мусулман өлкөлөрүнөн бизге пайда келип атат. Ушунун зыян пайдасын билиш керек. Анан дагы бизде азыр тескери болуп калды. Жаштарды тарбия дейт, бирок ата-эненин өзүн тарбиялаш керек болуп калды бизде. Биринчи ата-эне тарбия болсо өзүн, анан баласына берет. Ата-энеде кайсы тарбия жок болсо, баласына да бере албайт. Урматтуу ата-энелер, эже агайлар, кошуласыздарбы ушул? Бул кандай? Ата-энени дагы ата-эне тарбиялаган.
мен айтып атпаймынбы? Ата-эненин тарбиясын алып келген бала, мисал үчүн айылдан келди, ата-эненин тарбиясын жакшынакай айылда жакшынакай жүрдү, бир жол менен басып жүрдү. Эмне үчүн шаарга келип бузулуп кетип атат? Мен силерге суроо берейин. Азыркы ата-энелерден тарбия жок деп эмнени айткым келип атат? Эмнеси тарбиясы жок? Мисалы, мына азыркы ата-энелер менен мугалимдердин эмнеси тарбиясы жок? Ар бир сүйлөгөн сөз эми ар бирин өзүнө кабыл алып, өзүндө жок болсо сабак болуп калсын бул. Эмнеге дегенде азыр мен көп эле көрүп атам, кыздарын өздөрү жыңалач кийиндиргенге үйрөтөт. Ал ата-энелерде кандай? Ата-энелерби? балким коомдон эмеспи? Жок. Эми ата-энесин жаап Мен көбүнчө ата-энелер менен кыздары мини юбка менен кийип кетип атып, ээрчишип кетип аткандарын көрөм. Эмне үчүн кыздарын айтпайт? Жана ээрчитип жүргөндө эмне үчүн узун кийип жүрбөйт? Ал эмнеден эми? Ата-эненин тарбиясы бербесе, ал эмнеден? Балким анын таанышы чыгар же башкасы чыгар да. Сен айтсаң, сен бирөөнүн ата-энесине тийишпесин, өзүңүн ата-энең ошондой окшойт да, по-моемчу. Өзүңүн ата-энеңдин ыйманы жок, алсыз, ошондуктан сен айтасың. Бияка каршышып кетейин, сага алтына элестет. Ата-энелер өздөрү мини юбка кийип жүрсө, ана ошолор кайсы тарбия болот? Балким сенин ата-энең мини юбка кийет чыгар, бирок биздики андай эмес. Сен өзүңдүн ата-энеңди айтып атасың бул жерден. Эртең мен сага өз көзүм менен көрсөтөм. Офисте иштеген аялдарды, банкта иштеген аялдар көрсөтөм. Жарым жылаңач шефтерине ошентип мини кийип, секретаршалай кийип жүргөндө өз көзүм менен көрсөтөм сага. Ал кыздарына антип айтпайт, тиги өзү билет чыгар, кыска юбканын зыянычы. Бирок эме кызын айтпайт, кыска юбка кий деп айтпайт. Анан элестет, ата-энеси бирке урушуп койсо эле азын өлүп алган, ошол жакшы тарбиябы мисалы сага? Тарбия бере албагандан кийин анан бирке кээде урушуп, аз кээ бир ата-энелер уруша албайт. Урушканда чап десет менен чуук менен мит эле чаап коет. Ошо турабы мисалы? Эркек ата-эне болгондон чаппайбы баласын сабап? Уруп адамды тарбиялай албайт да, адамды сөз менен гана тарбиялай алат да. Анан бул бала айтып атат го, ата-энеси күнөөлүү депчи. Мен ойлойм, мисалы ата-эне айтпайт да, кызым кыска юбка кийип алчы, көчөдө балдар карабай жатат, карайт экен депчи. Эч бир ата-эне антип айтпайт да, бул балага айта кеттим. Ар бир адамдын өзүнүн. Мисалы ата-эне айтпайт деп, жарым жылаңач жүрсөңөр силерге айтпайт да, силерге айтышты эле уже эме болуп калды уже. Эмне болуп калды? Айтканда эле пайда жок. Эмне үчүн ата-энебиз сага деле баары бир айтпай коем десе, биз эмне болобуз? Анда жашоо бул жашоо жок болуп кетет. Ата-эне мисалга ата-эне айтыш керек. Ал кыз жапжалаңач болуп, жалаңач ич кийимчен калган учурда да айтыш керек. Ата-эне айтыш керек, эркек да айтыш керек. Ал сиздин сөзүңүз туура эмес. Анан бул жерде темабыз башкача болуп атат. Өзүңдөн кандай? Өзгөрүү өзүбүздөн. Өзгөрүү өзүбүздөн. Биз өзүбүздөн эмес, өзүбүздүн башыбыздагы төөнү көрбөй, бирөөнүн башындагы чөптү көрүп атабыз да. Бул жерде биз өзгөрүү өзүбүздөн эмес эле, өзгөрүү башкадан болгонсу башка бирөөлөрдүн каталарын сүйлөп атабыз жалаң эле. Анан кийин мынагу ата-эне күнөөлүү эмес деп, ата-энелер күнөөлөгөн жерибиз жок. Ошол кыска кийинген кыздар, айрыкча мектеп жашындагы кыздар өздөрү иштеп, өздөрү кийим сатып алган деңгээлге жете элек. Ошо кийимдин алып берген баардыгы ата-эне, акча берген да ата-эне. Бул жерде ата-энени күнөөлөгөн жокпуз. Анан эркектер айбаттуу болсо, кыздар ыймандуу болот дегенге да кошула бербейм. Бул мурун болчу. Азыр айбаттуумун деп өзүң карындашыңа эмес, кошунанын карындашына, кошуна карындашка тигиндей тур, мындай тур деп койсоң, сотко берип коюш деле кеп эмес. Бул азыркы учурда бул жарабайт мындай. Анткени ар кимсе ата-энеси өзү ал жетпей аткан балага сырттан бирөө айбаттуу болуп, айбатын көргөзө турган болсо, ал ошо тоордун аркасына кетип калышы мүмкүн. Рахмат. Рахмат. Күчөңкөдө эмес, кеп кийимде эмес, жана прическада эмес да. Ал өзүбүздө жанатан бери эмне өзгөрүлөт десек, көрсө бул ата-энени күнөөлөбөй, коом кандай болсо, өзүбүз да ошондой болобуз демекчи. Биз өзүбүздү тарбиялаш керек. Эң биринчиден ата-энеге жала жаппаш керек да вообще-чи. Андай кыздарга мен кошула албайм да, жанатан беричи. Өзгөрүү өзүбүздөн деп эмнени түшүнөсүң? Өзгөрүү өзүбүздөн деп бул жанат айтып кетпеди. Жанат кызын тарбиялабайт ата-энеси депчи. Бул өзүбүздөн эле да, эң биринчи билим керек. Анан билимден кийин өзүбүздүн фундаментибизди куруп дегендей, өзүнүн мээсти иштетип. Ар бир адам өзүн оңдош керек. Биринчи бирөөнү оңдойм деген адам биринчи өзүн оңдош керек. Кантип оңдойт? Мисалы өзүнүн жүрүм туруму менен, ыйманы менен, же болбосо кийимден, мисалы үчүн жанагы мини юбка кийген, анан кийин тиндей мындай азыр биз баардык эле батышты туруп атабыз, анан Европаны туруп атабыз деп атабыз да. Буякта бирөө айтып кеткендей, чындыгында биз Европанын канализациясына кошулуп алганбыз да, биз чындыгындачы. Ошондуктан биз азыр бирок мен азыр буякта ороз айтып кетти, кыздар тамак жасаган билбейт, кыздар тигиндей кылган билбейт депчи. Мен айтат элем,
эгерде сен ошол тамак жасай албаган кызды сен ошо аял кылып алып ошого тамак жасаганды үйрөтсөң сен анда бешке чыгасың деп айтмакмын да. Анан кийин эле ошол менен эле бирге мен биякта ата эне жөнүндө сөз болуп кетти. Ата энени күнөөлөгөндөчү ата эне эч качан баласына жамандык каалабайт. Канчалык жаман болгон күндө дагы ата энеси ал баладан отказ бербейт деп айтмакчымын. Демек біз улуу жашап ушул жерде отурган эжелерибиз бу, агаларыбыз ким болсо дагы, демек биз өзгөрө албай атабызбы? Өзгөрө албайбыз, моюнга алышыбыз керек. Чын эле бизге жаштарга өрнөк болуп бере турган, өзгөрүүгө себеп боло турган адамдар кимдер? Бул улуу инсандар, эжелерибиз, агаларыбыз. Эгер ошол эжелерибиз, агаларыбыз өрнөк боло албай аткан болсо, өзгөрүү болбойт. Анан кийин бул айтып атпай кээде мисалы кыздар айтып атабыз, кыздарды мисалы эмне үчүн силер сулууна карап тандайсыңар депчи. Эмне кайсы бала өзүнүн жанында сулуу бир аялды жетелеп жүргүсү келбесин. Эгер силер өзүңөр деле бир жакшынай бир балага турмушка чыгып жүргөнгөр келет, демек балдар деле бир таттакай кызды жетелеп алган аялына карап айтпайт да, аялың мындай семиз экен десе, ай буну душа залатая дебейт да тура. Адам сырткы келбетине карап туруп айтат да. Ошон үчүн мындай сиз өзүңүздөрдө өзгөрүүнү өзүңүздөрдөн баштаңыздар. Мисалы чоң эжелерге дагы агаларга айтабыз, мисалы өзүңүздөр өрнөк болуп бериңиздер. Жаштардын өзгөрүшүндө өзүңүздөр өрнөк болуп, өзүңүздөр сабак болуңуздар. Мисалы айтып атпайбы эже, мисалы чачы узун болгон эжелерден өзүңүздөрдүн чачыңыздарга карап көрүңүздөр кандай болуп атат. Моюнга алыңыздар. Биздин чачыбыз ушундай. Ооба биз өзгөрө албай атабыз. Бирок силер өзгөргүлө деп моюнга айтыш керек да, чын эле өзгөрөлү деп. Азыркы убакыттан баштап өзгөрөлү да мисалы. Ким? Урматтуу эжелер, агайлар, эми мынакей жигиттердин, жаштардын ою. Сен балам жакшы туура айтып атасың. Ооба, бул жерде деген эми ал адамдын өзүнөн да. Мен мисалы үчүн өзүмө жооп берейин. Мен ошол телевидениядан деле кийин кайын журтун көрөт болуш керек. Менин чачым абдан узун болчу. Себеп дегенде мен жолдошум ошо менин чачымдын узундугуна кызыгып алган. Анан бул бир кандайдыр бир оорунун азабынан ошо чачым кыскарганда, мына аз эле болду, бир 7-8 жыл болду, мен 5-6 эле жыл болду чачым кыскарткан. Азыр менин деген кайненем. Анда биз таң калбай эле коёк да, менин чачым узун болчу, аз кыскарып калды. Демек алдын кыздардын чачы узун болчу, аз кыскарып калды. Таң калбай эле койганда. Сиздер сабак болуңуздар эже, жоолук салыңыздар. Сиздерге эмне жарашат? Мисалы ошо жоолук салып эле таттакай болуп, эже, апа болуп жүргөн өзүңүздөргө жарашат. Сабак болуңуздар, өрнөк болуңуздар, кийин жаштар өзгөрөт да мисалы. Мойнуңузга алыңыз эже. Жарашпайт эже, мойнуңузга алып эле коюңуз. Мойнуңга алып эле өзгөрүңүз эже, мына азыр убакытында мезгил келип турат. Азыр өзгөрүңүз, ушул мүнөттөн өзгөрүңүз мына. Сизди көрүп, могул жаш кыздар өзгөрсүн, мына мойнуна алсын. Ооба, эжебиз мойнуна алды, өзгөрдү. Ай, эже өзгөрүп аткандай мен да өзгөрөйүн деп мойнуна алып өзгөрсүн. Мойнуңузга алыңыз эже, актанбаңыз. Мойнуңузга алыңыз. Тууган уруңуз көрсүн, баары көрсүн. Ал тууган уруңуз көрүп таң калсын. Биздин эжебиз чачы кыска кылып алды эле. Ай тооба, жаштар сүйлөсүнө бар, өзгөрүп кетти деп айтсын. Өзгөрүңүз эже, тема жакшы болот. Өзгөрүңүз. Биз да өзгөрөбүз эже, өзгөрүңүз. Жаштар сүйлөсүн. Ал мындай. Мен эч качан сын пикирлерди мен четке какпайм. Менин ушунча жашыма келген, ушунча стажымда мен далай сын пикирлерди уккам. Бирок мен азыр ушул кайненем мен ушу күнгө чейин атымдан айтпай жибек чаш деп тергейт. Мен ошонусу менен сыймыктанам. Бирок сен ушу кичинекей балам болсоң дагы сенин сын пикириңди туура кабыл алам. Бирок биз деген Бул жигит туура эле айтып атабы же кандай кошуласызбы, кошулбайсызбы? Эми бул жигит деген эми адам деген ал бир эле айткан неме менен өзгөрбөйт, ушунчалык катуу айттың. Сын пикир болуп атат депчи. Сын пикир болуп атат. Мага сын айтылып атат. Айтыла берет да сын дебестен өзгөрүңүз да. Эмне сиз сын пикирди угучу качанга чейин угасыз? Эртең дагы 10 жылдан айтасызбы? Мага 20 жыл алды сын пикир айтуучу, азыр да айтылып атат. Мен үчүн таң калыштуу нерсе эмес дейсизби? Эмне сизге сын пикирди эмнеге айтып атат? Өзгөрсүн деп атат туурабы? Сиз биздерге айтып атасыздар, эмнеге өзгөргүлө деп атасыздар? Өзбек ажы бизге сын айтып атат. Силер ийрелип калдыңар, кыйшайып калдыңар, инейис болуп калдыңар. Сын айтып атат. Эмне үчүн айтып атат? Силер кыйшайып калай деп аткан жок да, өзгөргүлө деп атат. Демек сын пикирди туура кабыл алып өзгөрөйүк да биз. Айта берет да эми деп коюп эле. Анан бизди жалбырак кетет эми кийебиз да, сыны айтат да эле. Өзгөрөлү да чын эле, моюнубузга алалы эже, чын. Биз да күнөөлүүбүз, моюнубузга алалы, өзгөрөлү. Сиз өзгөрүңүз, чын. Тилиңде сөөк жок экен, баракелде. Айтканыңа биз кошулабыз, сын пикирлерди кабыл алабыз. Улуу муундагылар, эми биз орто муундагылар болуп калдык, анан улуу муундагылар. Бул баланын күйүп пышып айтып турган жерине мен толугунан кошулуп кетет элем бир жерине. Албетте биз илгеркидей сакалы белине түшкөн абышкаларды көрбөй калдык. Азыркы абышкаларыбыздын баары сакалдарын кырдырган, тазаланып, башына шляпаны кийген. Ал эми илгеркидей тебете кийген, ак калпак кийген абышкаларды кимиңер көрүп атасыңар? Эч кимиңер көрбөйсүңөр. Айылга барсак, 1-2 абышка бар, анын да сакалы жок. Демек, байбичелер ак жолу башында түшкөн. Мына ушул улуу муундагы адамдар бизге өрнөк болгон.
болгон. Биз эми мына ортоңку муунга кетип баратабыз го. Албетте мен кошуламын. Туура, улуу муун биз үлгү көрсөтүшүбүз керек. Бизди көрүп, анан аганы көрүп, сиңдөсөт, эжени, байкени көрүп, инөсөт деген макалда айтылгандай, ушул могу жаштар бизди көрүп, биз улуу муунду көрүп, кыргыз элинин салтын сактаган, улуу салт санасын сактаган улуу кыргыз эли төөлүк болуп келген, ошол жашоону уланта беришибиз керек. Азыркы учурда Кыргыздын эң чоң кемчилдиги эмне десечи, атаандашып атабыз да. Тиги кыска кийип атат, мен неге кыска кийип беришим керек? Менин чалым сакал койбой койду, мен неге чачым узун кылып алышым керек? Мына көрдүңүзбү эже? Атаандашуу бизде болуп атат. Атаандашуу сизде болуп атат. Бойуңузга алышыңыз керек. Эмне үчүн сиз чалыңыз сакал койбой койсо эле, калпак кийбей койсо эле, сиз да чачыңызды кыскартып аласыз. Сиз эмне үчүн ошо күйөөңүзгө өрнөк болуш үчүн эле узун чачыңызды кийип жоло салып жүрсөңүз болбойбу? Сөз сакал койбой койсо эле, мен да чачымды кыскартып алайын деп кыскартып бересизби? Атаандашпайык, мына жаштар да атаандашып атпайбы? Тиги мен подружкам кыска кийип атат, мен неге кыска кийип беришим керек? Тиги сиздики деле ошондой болуп атат. Мисалы атаандашууда атаандашпайык. Биз ар бирибиз өзүбүзгө жооп берели. Биз өзүбүз өзгөрөлү, өзүбүзгө жооп берели болду эже. Жок, ооба, сен эртеңки жаштарсың. Сен эртеңки Кыргызстанды оңдой турган жаштарсың, туурабы? Биз ортодогу муун болуп калдык. Бизге деген бүгүн эле биз эртең жаштар сүйлөсүнөн келип, биз эртең өзүбүздү өзгөртүүгө бизге андай акыбыз жок. Биз бүгүн келип эле эртең биз формабызды өзгөртүп калууга биз эч качан бара албайбыз. Агачы биз айтыңызчы, анда биз могул жерде ушунча убактыбызды текке кетирип, ушунча видеолор тартып, эмнеге тартабыз? Булар эми сүйлөп коет да, өзгөрбөйт, по-любому деп эле сүйлөп атабыз. Биз өзгөрсүн деп атабыз. Жашыңызга карабастан өзгөрүңүз эже. Мен 30га 40га чыгып калдым, 50ге чыгып калдым, өзгөрө албайм эмес. Өзгөрүңүз эже. Өзгөрүү эч качан кеч болбойт. 70ге чыгып калдым, 70ге чыгып калдым, менин баары ушундай чал болуп калдым эмес. Өзгөрүңүз эже. 70ге чыгып калсаңыз да, 80ге чыгып калсаңыз да, өрнөктүү эне болуп, өрнөктүү карыя болуп эже. Өрнөктүү ата болуп өзгөрүңүздөр. Баарыңыздар өзгөрүңүздөр эже. Биз өзгөрөбүз эже. Сиздер өзгөрүңүздөр. Биз өзгөрөбүз деп мойнубузга алып, азыр биз эртең өзгөрө калганга биздин азыр милдетибиз да жок, акы да бере албайбыз, сөз да бере албайбыз. Бирок акырын жакшы болсо, аста жаман болуш бир паста дейт. Жаштар сүйлөсүн чыгып туруп эле, силер заматта жаштар оңолуп калган жоксуңар да, туурабы? Мына силер азыр могу жерде жалаң жаштар турат, күйүп бышкан жаштар турасыңар. Ал эми артыңардачы? Артыңарда ошо сен айтып аткан кыска кийген кыздарга жармашкан балдар, тамеки чеккен балдар, хулиганство кылган балдар, мына ошол арттагы балдарды оңдоп турган ата-энеңерге, эжелерге асылсаңар, силер ошондо туура болмок да. Мен дагы айтып атам эже. Атаандашпайык деп атам эже. Атаандашпайык эже. Кеңиз жаштарды айтып эмне кылып өзгөрдүң өзүң? Мен алдым мисалы. Мен бул тууралуу өзүнчө тамекини таштадыңбы, эмне кылдың? Ооба, мен кичинекейимде мисалы 8 класста мисалы биринчи жолу тамеки тартып көргөм, бирок бир досум ошол спортко тартып, анан кийин намазга тартып өзгөрттү. Мен өзгөрө алдым. Сыймыктардан мен өзгөрүп атам да. Мындан кийин дагы Дилмүрөккө келип сабак алып, тайлим алып өзгөрүп атам. Мен өзгөрүп атам сыймыктардан. Мен жогорку деңгээлде ушунчалык деңгээлде башкача өзгөрүп кеттим деп айта албайм. Бирок мен өзгөрүп атам. Акырындык менен болуп атат. Бирок силерге эми биз жашпыз, акырындык менен өзгөрсөк болот. Эми силер 50ге чыгып алып, мен акырындык менен өзгөрөм десеңер 70ге барып каласыздар эже. Силер батыр өзгөрүшүңөр, эртең эле өзгөрбөсөң, азыр өзгөрүшүңөр дейт. Силер жашыңызда сиздерге убакыт жетишпей калышы мүмкүн эже. Убакыт жетишпей калышы мүмкүн эже. Сен мен азыр эле өзгөртүүгө анта албайсың сен. Биз акырын балдарды өзгөртөбүз, анан өзүбүз өзгөрөбүз. Сен өзүң эле өзүм өзгөрдүм деп атасың, балдарды мына биз өзгөртөбүз, мугалимдер, ата-энелер өзгөртөт. Мына сага окшогон жаштар ушундай көбүрөөк сүйлөсө, сен артыңан дагы көбүрөөк ээрчитип кел. Сен ошондо оңдолосуң. Сен азыр эле бүгүн өзгөрүп койгон жоксуң, балам. Жалгыз сен макулбу, жалгыз эле сен. Мен эже кайрак айтып атам. Бизге жаштарга өрнөк болуп, өзгөрүүгө себеп боло турган кийим десек, биздин атабыз, энебиз, апабыз деп атам. Эмне үчүн биз ушул нерсени айтып турсак дагы, мен азыр өзгөрө албайм, бир аз убакыт керек деп. Эмне сизге убакыт берип, анан кийин 10 жылдан кийин өзгөргөндөн кийин, сиз 10 жылдан кийин өзгөрсөз, анан эми биз өзгөрөбүз деп айтыш керек. Сизди биз күтпөйбүз эже. Сиз да бизди күтпөңүз, атаандашпаңыз, өзгөрүңүз. Сиздин да балдарыңыз, бизге окшогон балдарыңыз бар. Балдарыңызга өрнөк болуш үчүн өзгөрүңүз эже. Өзгөрүңүз эже. Өзүңдү эр ойлосоң, бирөөнү шер ойло дейт, балам. Баягы өзгөрөт деп эле сразу өзгөрүп кетпейт да, акырындык менен өзгөрөт да. Мына могу жерде кыздар, жаштар, балдар баарыңар эле турасыңар да, ата-эне деп атасыңар, эжелер деп атасыңар. Ата-эне силерди балдар баарыңарды, силерди мени юбка кий, төшүңдү ачып жүр кызым деп айтпайбыз да, туурабы? Баарыңарды эле эмне кылып атат? Коомго келгенде силер ошого жараша кийинип атасыңар, туурабы? Баардыгыңар айыл жерден келдиңер, жашынакай эле көйнөк кийип, жашынакай узун чачыңар менен келесиңер дагы, шаардагы коомго келгенде силер өзгөрүп атасыңар кыздар. Ушуну өзүңөр мойнуңа алсаңар, эмне үчүн ата-эне дейсиң? Эмне үчүн ата-энелер бизге ошого эметип атасыңар да? Ата-эне жок айтпайт балдар. Жок, ата-эне айтпайт, бирок өзү ата-эне кандай болсо, бала ошондой болот. Ооба, беш кол тең эмес. Ата-энеңиз, балдарыңыз тарбиялуу болот, албетте. Эсли сиз чачыңызды узун байлап, жолук салынып, фигураңызды көрсөтпөгөн кийимдерди кийбей, жакшы жүрсөңүз, албетте сиздин кызыңыз дагы менин апам мындай, мен ушу апамдай болушум керек.
деп сизди кумир тутуп жашайт. Билесизби? Мен өзбек ажыга сөз айтайын дегем. Сиз дайыма эле кыздарга асылына бересиз да, кыска кийениз деп. Ушундай аялдарга эмнеге айтпайсыз биздин апаларыбызга? Сиздер ушундай кылыңыздар. Апалар, коомдогу, биздин коомдогу апалардын кийинүүсү адеби мындай, кийинүүсү туура келбейт. Оңолбой атабы, өзгөрүлбөй атабы. Эмнеси менен өзгөрүлбөй атат? Бул эжелер, апалар айтып атат, жакшы эле өзгөрүлүп атабыз, бардыгы жакшы деп атат. Эми заман ба, балким 21-жылы кандай? Намаз окубасаңыз дагы сиз кийимиңизди оңдоңуз да, мисалы коомдогу апаларыбыздын кийинүү адеби вообще туура эмес да. Бардыгы фигурасын көрсөткөн кийимдерди кийишет. Жаштарын Ал эмне жакшы, жаманбы? Албетте жаман, ал бизге жаман таасир берип атат. Кыска кийинип маршруткага түшөт, маршруткага дайыма жаштар түшөт. Туурабы? Туура айтып атамбы? Жаштар түшөт. Ошодон тарбия алып атабыз. Биз сиздерди көрүп, өнүгөбүз, сиздерди көрүп тарбия алабыз. Рахмат. Саламатсыздарбы, мен айтып кетмекчимин. Мен да ошол кыздардын бири болчумун, маршруткага кыска түшүп кийинип жүргөн. Бирок мен түшүндүм, что бул жашоо жалган жашоо экенин, баары убактылуу нерсе экенин. Мен даже как бы өзүмөн улууларга айтам, эже сиз туура эмес жолдо жүрөсүз, потому что мен ушул жолдо жүргөм. Мен ушул жолдо жүрүп билдим, что мен туура эмес жолдо жүргөн. Мен хиджаб кийип, хиджаб кийгениме аябай как бы горжусь да, этим сүйүп, күйүп, жакшы кийем бул хиджабдычы. И ушундай жакшы ишеничтемин, что я буду дальше носить этот хиджаб, да. И как бы я вам тоже советую, потому что бул ден соолукка дагы баарына жакшы. Хиджаб кийген кыздар эч качан жаман жолго барышпайт, жаман жолдо жүрүшпөйт. Жаман жол деген эмне ал өзү? Мен өзгөрдүм. Мисалы мен Сени кимдер өзгөрттү? Мени ошо мечитке барып, жума намаздарга барып, таалимдерди угуп, лекцияларды угуп, ошентип окружающие люди, общество өзгөрттү мени. Мен аябай кубанычтамын ошого. Мен раньше кругум аябай жаман кыздар, ошо ичкендер, чеккендер. Азыр мен ушундай намаз окуп, намазды калтырбай окуган, иман жолунда жүргөн кыздарга мен жүргөнмүн. Айтып коеюнбу? Мен азыр мындай эмем бар, максатым бар. Мен мисалы хиджаб кийип намаз окутам. Менин мамам окубайт, но я как бы ана жоолукту чечпей кыска кийбейт. Потому что я как бы постепенно сразу бир нерсе болуп кетпейт. Постепенно по ступенькам болот. Мен ошону мамама дагы жеткирип билдиргенге аракет кылам. Норматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угуучулар, Жаштар сүйлөсүн теле долбоору өзүнүн иши менен ушул ачык асман алдында активист жаштар менен жана эже агайлар менен өзгөрүү өзүбүздөн деген темада сүйлөшүп жатабыз. Мынакей бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Эми урматтуу жаштар жана коноктор, өзүңөр сөзүңөр менен жыйынтыктап берсеңер, өзгөрүү кимден? Өзгөрүүнү кимдер өзгөртүш керек? Аталарбы, апаларбы, жогорку муунбу же жаштардан өзгөрөбүзбү? Кыскасы, кайдан өзгөрөбүз? Анда жыйынтыктоо сөз. Мен деген бул жерде көп талаштар айтат, улуу моонго, орто моонго биз сүйлөсөк сүйлөй беребиз, тилде сөк жок да, сүйлөнө берет. Силер азыр өзгөргүлө деп бул жакта бир бала айтып кыйын болуп сүйлөп кетти. Аны ким билет, туурабы, 1 саат мурун эле балким Дилмүрөккө келип алып, анан өзгөрүлүп алып бияка келип сүйлөп атат. Бул жакта кыз айтып атат, хиджаб кийдим, менин кругум жаман болчу деп. Ар бир адамдын өзүнөн да хиджаб кийген макул, мынакей хиджаб кийди деп мына узун мындайынан кийген макул. Узун бир жеңи кыска, бир этеги узун кийим билбейм анда, хиджаб болсо мен деле мындай кие алам. Бул деген бизде илгери мен 5-6 класста окуп жүргөндө шым менен форма кийген ушул мода болчу да. Анда ушундай кылып биз деле форма деп кел. Мынакей хиджаб десе узун кийсин мындай. Азыр болсо жүрөт, мына мен мисалы үчүн өзүм көзүм менен Московскийде, Советскийде көргөм. Очки тагынган, хиджаб жабынган жакшынакай кыздар тамеки чегип турат. Аны көрүп биз кандай өзгөрүлөбүз? Ушул туурабы? Албетте туура эмес деп ойлойм, потому что аны специально акча берип, ошентип жаман иман, ислам динин жаман көрсөткөн адамдар көп, андай против болгондорчу. Специально ага акча берип, ошондой мен ошентип ойлойм, потому что 5 кол окшош эмес. Баардык кыздарды бир хиджаб кийген кызды сигарет чеккенин көрүп баары деп ойлош. А то, что я вот ношу, это тоже считается, если то, что закрыто, это хиджаб. Это считается хиджаб. Хорошо. Ладно, бирөөлөр акча берип атат дейсиңер, Ладно, макул. Немеде айтылат да, мына Куранда айтылат. Аял киши макул биз мына хиджаб кийбейли, эшикке боенуп чыгып атабыз. Аял киши эшикке чыгарда боенбой чыгыш керек. А эмне үчүн сен кашыңды тересиң, эмне үчүн сен боенуп жүрөсүң? Мен кашым терилгенин көрүп турасызбы? Көрүп турам. Во-первых, каш терген, я тоже согласна, нельзя вообще каш терген болбойт. А то, что крашусь, можно.
можно. А это... Давайте не будем спорить, хорошо? Рахмат. Чоң рахмат. Врач деле ооруйт да. Молдо да бир кылдай күнөө кылып калышы мүмкүн. Ошо. Рахмат. Мен ойлойм, кеп узун же кыска кийинүүдө эмес, бардык адам деген инсандар, мисалы үчүн адам деген атка татыктуу бололу. Айтматов айткан экен, адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деп. Ошондуктан жаштар жана улуу муундар адам бололу, келгиле. Чоң рахмат. Мен айтып кетерим, балдар, силер кыздарды карабай мини юбка кийсеңер дебей, өзүңөр зыңкыйып кийингиле, 3 дипломдун ээси болгула, тилдердин түрүн билгиле, кыска кийгенде, узун кийгенде силердин аркаңардан жүгүрөт. Ошол. Рахмат. Бир нерсени уккан жокмун, студенттерден дагы, чоң улуу муунда адамдардан дагы адамдын эмнеси өзгөрүш керек деген суроого биз дагы деле бир толук маалымат берген жокпуз да. Бул адамдын ою өзгөрүш керек. Адам азыр биз бир мисал келтирсек, мисалы адам көчөдө кетип баратса дейт да, эки адам жанында каткырып күлүп койсо биз ойлошубуз мүмкүн да. Ё-моё, булар мени каткырып күлүп шылдыңдашып атат депчи, бирок ойлоп коюшубуз мүмкүн эмес анычы. Мени ушу жакшы жагымды айтып атат окшойт, жакшы жагымды айтып күлүп атат окшойт депчи. Жок. Жакшы жагымды айтып шылдыңдап атат окшойт деп. Антип эметпейт да. Биз жок, шылдыңдап атат окшойт да. Адамдын эң биринчи ниети шариатта да келет, биринчи ниет кылып койсоң, ошол ишти кылган менен барабар депчи, биринчи ниет кылган. Жыйынтыктап коеюн, берде канча апалар отурат, мынакей. Элестетип көрөсүз, кызын туристтен кийип туруп, кийгизип туруп сахнага чыгарат да, өзүнүн апасы ошо сахнага чыгып гүл берип атат. Анан туристтен чыгып атканда кантип эркектер суктанбасын. Давай кийгизгиле, кыздыңарды жаап, аброюн жаап киргизсеңер, эркектердин баары өзгөрөт. Аламды өзгөрткүң келсе өзүңдөн башта дейт да. Ата энеде күнөө жок да. Кыздар өзүңөрдү карагыла, биз да өзүбүздү карайлы. Рахмат. Жакшы ой. Саламатсыздарбы? Мына күнөө деп атасыздар, күнөө. Ата энеде күнөө жок дейсиздер. Ата энеде күнөө дейсиздер, балдар да күнөө дейсиз, кыздар да күнөө дейсиз. Күнөө кимде ана? Көчөдө жүргөн иттердеби? Ошо болот атпайбы? Жанатан бери айтып турсак, бул өзгөрүү, ата энени өзгөртпөй, өзүдү өзгөртүп, жана коомду өзгөртүп, эң биринчи ыйман жолун жолдойлу. Рахмат. Рахмат, жакшы. Кыздар, силер айтасың, хиджаб кийген кыздар деле мындай обсуждение кыласыңар. Ошо хиджаб кийип туруп, анан өзүңөр ошо хиджабты кийип көрүп туруп, анан обсуждение кылгыла деп айтып кетмекчимин. Силер ошо хиджабты кийип, платокты кийбей туруп эле, ошо хиджаб кийген кыз сөз кылганы вообще не имеете права. Өзүңөр кийгиле ошо платокты, потом айткыла, вот ошондо примем ваше слово. Боямасыңар, боянбайсыз, вот, пожалуйста, тогда. А мен айтарым, хиджаб кийип жүргөн кыздардын жүрөгүнө ыйман берсин, жана хиджаб кийбеген кыздардын да жүрөгүнө ыйман берсин. Хиджаб бул менин оюмча, ал биздин кыргыз элдин менталитетине жатпайт, эч качан жаткандай эмес. Биздин апаларыбыз өзгөрсүн, улуу муундарыбыз, андан кийин биз өзгөрөбүз, буюрса. Урматтуу эже агайлар, убакыт деген ушундай экен, бизди күтпөйт. Элмир эже, кыскараак жыйынтыктап берсеңиз. Бул жерде мындай да, кыргызда биз нака нукура бир жакшы макал сөздөрүбүз бар да, жана атандаш деп атпайбы? Эрегишкөндөн эр өлөт деген сөз бар. Анысы кандай? Ар бир адам эч кимге эрегишпеш керек. Өзүнүн акылы менен өзүн өзү тарбиялаш керек. Негизи. Анан эми ушул жерде жакшы талаш тартыштар болду. Жаштар ушундай активдүү катышканыңарга аябай ушундай өзүм ичимен ыраазы болуп турайм. Эми силерге эмне дейин? Баягы жыйынтыктардын алдында бир каалоо тилек айтып коеюн. Ушу жаштар силерге деген узун өмүр берсин. Ошол өмүрүңөр менен кошо багыңарды берсин, кыз бала, эркек бала. Ошону менен бирге жүрөгүңөргө Алла Таалам иман берсин демек. Рахмат. Жаштар силердин акыл жаштан асыл таштан демекчи. Жаштарга жаш акылыңарга береке берсин. Мен ушу Дилмирек Адеп Ахлак директорун айтат элем да, ушу жаштар сүйлөсүн де эми кийинки эмеңизде аталар сүйлөсүн. Ушу аталарыбыздын жаштары күйүп бышып атканда, аталарыбызда кандай ойдо болор экен, балдарын кантип шаарга, коомго жиберип атканда, ар бир атанын, эненин жүрөгү кантип сыздайт экен. Ушу аталар сүйлөсүн передачасын уюштурсаңыз, мен өзүм спонсор болуп берет элем сизгечи. Анан жаштар эч убакта өз башыңдагы чөптү көрүп туруп, бирөөнүн башына төөнү көрбөгүлө. Өзүң башына төөнү көр, анан бирөөнүн башына чөптү көргүлө. Эч убакта бирөөгө бирөөнүн күнөөнү койбойлу. Биз коомду биз өзүбүз өзгөртөбүз. Ар бир киши өзү өзгөртөт. Ошондо коом өзгөрөт. Сен бирөөнү көрүп, анан экинчини көрүп өзгөрбөйсүң, туурабы? Сен биринчи өзүң түз жолдо жүргүн. Ошондо сен артыңдагы киши көрүп, сен түз, мен оңолом, ушундай болом деп сен идеал күтөт. Сен сөзсүз түрдө бизди айтып атасыңар, чачыңар кыркы ал болду. Биз коомдо биз союз маалындагы акыркы кийинкилерден болуп калдык. Мен жүрөгүм таза, өзүм бүт баарын тең оюмда да кылып келем, тилегим таза, намазга жыгылып эле хиджаб кийип алышым максат эмес. Мен жүрөгүм менен бүт баарын кылам, аткарам.
барады ала мен жолум ошончолук шаар деп айтам. Рахмат. Ар бир киши жүрөгүңөрдү тазаласак Рахмат, ошондо эже. күнөөнү эч кимден издебейли. Жаштар бар болуңуздар. Дайыма Кудай буйруса намазга да жыгылганга убакыт келет балдар, туурабы? Силерге окшогон жаштар биринчи Жок, силер биринчи жаштар барыңар, ушуну оңдосоңор, мен бүгүн бертеңми намаз окушум, мен ниетимде бар, оңолобуз деп бизчи. Ол чабылат, рахмат, чоң рахмат. Мисалы үчүн ар бирибиз өзүбүз өзгөрүш керек да. Ар бирибиз өзүбүздүн жүрөгүбүздү тазалаш керек, оюбузду тазалаш керек. Анан кийин өзүбүзгө суроо бериш керек. Мен өзүм кошунама же үй бүлөмө кандай жакшылык келтире алдым өзгөрүпчү. Мисалы үчүн биз иш кылып атабыз, эгер зыян тартып атсак, биз өзгөрүш керек да. Мисалы үчүн ачык кийинип жүрөбүз, ошол ачык кийинип жүргөндөн ата-энебизге сөз тийип атса, сен кызың ачык кийинип жүрөт, сен кызың тиги мындай айтканда жана жыга окшоп, пыга окшоп, шыга окшоп кийинип алыптыр деп сөз тийсе, значит биз эмне зыян келтирип атабыз, биз эмне кылышыбыз керек? Ошону туура кабыл алып, оңдолуп өзгөрүш керек. Мисалы үчүнчү, ошондой эле өзүбүзгө суроо бериш керек. Мен коомго, өзүмдүн районума, өзүмдүн шаарыма, өз мамлекетиме кандай жакшылык кылдым деп өзүбүзгө суроо бериш керек. Күнөөлөрдү башкаларга койбойчу. Бул биринчиден. Экинчиден, мен мисалы үчүн ата-энеме дуа кылып келем, мисалы үчүнчү, ушу сизге окшогон эле ата-энелер, алар деле ушинтип айтышат. Биз 70 жылба союз убагында чоңоюп калдык. Ушундай өзгөрө албай атабыз, тиги бул деп. Действительно, орусча айтканда, действительно, кыргызча айтканда чындыгында бул өтө кыйын нерсе. Анткени ушундай тарбия алган. Бирок ата-энебиз аракет кылып атат. Мисалы үчүн 2-3 жылдан бери орозага кармап баштады. Атабыз болсо жума намаз кылып баштады. Мен мисалы үчүн өзгөр деп айткан жокмун. Мен мисалы үчүн акырын барып кызмат кылып атам, дуа кылып атам да. Биз ата-энебизге кызмат кылып дуа кылсак, анан кийин алар бизди көрөт. Баягы ушу балам намаз окуп калгандан бери ушундай мага жакшы мамиле кылып калды, мени сыйлап калды деп анан ал дагы бул туура окшойт, мен да өзгөрүлөйүн дегенге кичине себеп болот да. Анан ошо амалыбыз менен көрсөтөлү. Рахмат. Анда чынында жаштардын өзгөрүүсү тезирээк. Анткени масловый мээлери вирус азыраак. Анан чынында ошо жакшы жакка өзгөргөндөр көп эле бар. Анан улуу муундар чынында өзгөрүшү кыйын. Анткени жесткий дисктер отурган, мээлер вируска толгон. Ошон үчүн силер улуулар деп эле карай бербей, жакшы жакты мисалы укканды, көргөнүңөрдү алып жакшы жакка өзгөргүлө дейм. Мен мисалы өзүм айтсам, мен 32 жашымда биринчи жолу уктум. Ошол замат өзгөрдүм да, ошол замат түз жолго түштүм. Бүт жаман нерсенин баарын таштап, анан түз жакка кеттим. Ошон үчүн силерге да насихатым ошо өзүңөрдөн баштагыла. Анан кийин коом өзгөрөр, силерди көрүп, бүгүн бирөө өзгөрөт, эртең бирөө өзгөрөт. Анан ошон үчүн үмүтүм чоң жаштарда. Мына айт намазга 200 000 киши чыкпайт, бул деген Бишкектин 5тен 1-өө. Демек өзгөрүү бар. Өзгөрүлөбүз, бирок бир гана ошо биз ар кимибиз тиги эмне үчүн минтип жүрөт, тиги деле минтип жүрбөйбү дебей, ошо өзүбүздөн баштайлы да. Чоң рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетип, жалпы Жети Дуандан келген жаштарыбыз менен жана ошондой эле төрүбүздүн коноктору менен, эже агайлар менен Жаштар сүйлөсүн теледолбоору ыйык кереметтүү Куранда өзүң өзгөрүлбөсөң коом өзгөрүлбөйт деген экен жараткан. Демек, коомду өзгөртө турган ушул жаштар, ата-энелер, биздин улуу муундар келечекте өзгөртөт деген ойдобуз. Жаштардын оюнан сиздер жакшы чечим чыгарып алат деген ойдобуз. Беш барсты бекем кармоо милдетибиз, Пайгамбар Мухаммадтын үммөтүбүз. Урматтуу улуу кичүү замандаштар, жүрөктү ыйман менен гүлдөтүңүз. Кийинки ишембиден жолугушканга чейин салам алейкум.